Барпайыл аймагындагы Чаңгетсай айылында заманбап шарттагы билим уясы салынып жатат. Учурда биринчи кабаты бүтүп, кышкыно жумуштар экинчи кабатка жеткен. Буга чейин аталган айылда башталгыч класстар үчүн гана Союз кезинде курулган Жылангечи атындагы орто мектеп бар болчу. Азыркы учурда Чаңгетсай айылындагы 150 орунду мектептин алдында турабыз. Курулуш иши 2025 жылы октябрь айында башталган. Азыркы учурда жалпысынан 40 адам иштеп жаткан учуру. 150 орунду мектепти 2026 жылы сентябрь айында тапшырабыз. Мектеп 2 кабаттан туруп спорттук залдары менен кошо бүткөрүлөт. Бул курулуштун башталганына Эңириде жергиликтүү жашоочулар кубанып турушат. Анткени мында окуучулар башталгыч класска чейин гана билим алып, жогорку класстарды алыскы аймактагы айылдарга барып окушчу. Өтө зарыл мектеп болчу, бул жерге түшө турган. Нар жактагы мектептерибиз, мындагы эски мектеби бул 4 жылдык мектеп болчу да. Башталгыч класс болчу толку. Азыр эми Кудай кааласа муну сентябрдан иштикке берилип калса, бул жерден эми кошуна айылдагы барып окуп аткан балдар бардыгы ушул өзүнүн айылында окуп калат. Жаңы мектепти салууга айыл өкмөт тарабынан атайын жер ажыратылып берилген. 200дөн ашуун түтүн жашаган бул айылда 11 жылдык жаңы мектеп пайда болуп калат. Барпайыл өкмөтүнүн Чаңгетсай айылы буга чейин көп жылдан бери элдердин кайрылуусунун негизинде мектеп салуу маселеси каралып жаткан. Чаңгетсай айылынын тургундары бул жерде эски имаратта 2 комната имаратта 4-класска чейин башталгыч класс билим берүү жүргүзүлүп келген. Андан 4-класстан жогорусу жакынкы Комсомол айылына барып окуп келишкен. Азыркы күндө Чаңгетсай айылына 150 орунду жалпы билим берүүчү орто мектеби куруу иштери жүрүүдө. Эске сала кетсек, жалпы Сузак район аймагында бүгүнкү күндө көпчүлүк мектептерде жаңылоо жумуштары жүрүп жатат. Быйылкы жылда жалпы 10 чукул жаңы мектепти ачуу планга киргизилген. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.